как можно было дать каким-то людям кредит онлайн, не видя человека, не зная, кто он. Они все списали. Мало им было 300 тысяч, они еще и мои личные деньги списали. Аккаунту алдамчылар тарабынан бузулуптур. Мен акчаны алдамчыларга жөнөтүп салып турмун. Абайлаңыз. Эгер сизге чоочун адамдан телефонго мессенджерлерден аудио же видео чалуу келип, сиздин жеке маалыматыңызды сурап, уруксатсыз кредит жөнүндө айтып жатса, бул шылуундар болушу мүмкүн. Өздөрүн банктын же мамлекеттик мекеменин кызматкерибиз деп тааныштырып, онлайн насыялар, купуя сүйлөшүү, телефондун экранын бөлүшүү тууралуу айтып жаткан бейтааныш адамдарга ишенбеңиз. Позвонили на WhatsApp, на телефон. Экран был темного цвета, ну как аудиозвонок. Сотрудник представился Нацбанка, что якобы я оставляла заявку на смену номера телефона, так как они, Национальный банк, они контролируют якобы наши платежи, там, карты, зарплаты, в общем. И нам хватилось, там разговор длился где-то 5-7 минут, может быть, и 7 не было. Вот они сделали скриншот моего экрана телефона и оформили онлайн-кредит. Эгер сизге онлайн насыя жөнүндө айтып жатса, жеке маалыматты бербеңиз. Эң жакшы чечим сүйлөшүүнү, кат алышууну токтотуу. Дүрбөлөңгө түшпөө. Банктын расмий номерлери аркылуу же кеңсеге кайрылыңыз. Я когда открыла свою Элькард-карту, у меня там оставалась зарплата 15 тысяч и пенсия поступила. Они все списали. Мало им было 300 тысяч, они еще и мои личные деньги списали. Эгерде сиз шылуундардын колуна түшүп калганыңызды түшүнсөңүз, дароо банкка эсепти бөгөттөө өтүнүч менен кайрылып, тез арада милицияга арыз жазыңыз. Тузак билдирүүлөр, белгисиз адамдардан келген шилтемелерге кирбеңиз. Менин WhatsApp номериме мен тааныган адамдан эле бир билдирүү келди да. 5-6 күнгө акча карызга берип турчу деп сурады. Өтө кыйын абалда турам деп аябай арызданды. Мен ага ишендим, акча жөнөттүм, ал өзүнүн банк эсебинде жөнөттү да. Бирок кийинчерээк билгендей анын аккаунту алдамчылар тарабынан бузулуптур. Мен акчаны алдамчыларга жөнөтүп салып турмун. Эч качан жеке маалыматтарды жана карта номерлерин телефон же интернет аркылуу бөлүшпөңүз. Эгерде сизге улуттук банктын, коммерциялык банктардын кызматкерлеринин атынан чалып, сиздин жеке маалыматыңызды сураса, же коопсуз деп аталган эсепке акча которууну сунуштаса, диалогту дароо токтотуңуз. Эсиңизде болсун, Улуттук банк онлайн насыя маселелери боюнча чалбайт, жеке адамдар менен операцияларды жүргүзбөйт, жарандарга эсеп ачпайт, лотереяларды жана башка ойнотууларды уюштурбайт. Урматтуу жарандар, сак болгула.